Саламатсыздарбы? Мир-24 Чекит KG каналынын жалпы көрүүчүлөрү, эфирде эл адамы берүүсү алпаруучу Айпири Азаматова. Бүгүн бизде конокто чыгармачыл, көптөгөн таланттардын ээси, Кыргыздын чыгаан айымдарынын бири болгон Бактыгүл Абдыжетиген. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Анда алгач суроону өзүңүздүн акыркы жаңылыктарыңыз, чыгармачылыктагы жаңылыктарыңыз тууралуу болсун. Кандай чыгарманын үстүндө иштеп жатасыз? Кутман күнүңүздөр менен. Албетте чыгармачылыкта жаңы чыгармалар менен, жаңы идеялар менен алдыга бир план максаттарды коюп иштеп жаткан учурубуз. Бирок көбүнчөсү сыр бойдон калып турсун, анткени ишке ашкандан кийин көргөзөм, айтам. Бирок уже ушул акыркы айлардагы жаңылыктар менен бөлүшө кетсем болот. Акыркы айлардагы жаңылыктарым бул Ташкент шаарында өткөн эл аралык конкурстан ушул жетиген аспабынан менин шакирттерим баш байге жана биринчи орун алды. Бул абдан кубантарлык нерсе болду. Андан сырткары өзүмдө болсо ушул улуттук спорт тармагында дагы байгелүү, жемиштүү орундарды багындырып, өзүмө дагы бир ошондой бул тармакта өзүмдүн эмгегимдин жыйынтыгыма өзүм ыраазы болуп баа бердим. Жакшы, шакирттерим деп калдыңыз. Анда Нур Жетиген ансамбли туурасында айтып кетсеңиз, кандай түзүлгөн, эмне себептер аркылуу түзүлүп калды эле? Албетте, ошол мен өзүм музыкалык окуу жайды бүтүп, анан ушул мектептерде сабак берип, аспапты көтөрүп, класста чертип калган учурда суроо талаптар көп болду, кызыккан. Ушул менин окуучуларым, андан сырткары дагы көп. Бүгүн ошол биздин борбор калаада иштегендиктен ар кандай мектептерден кайрылуулар көп болду. Анан ошол иштеген жумушумдан сырткары Кыргызстан боюнча тандап болгону бир 10 баладан түзүлгөн, составдан түзүлгөн ансамбль кылып түздүм. Албетте бир 2020-жылы пандемия учурунда түзүлдү. Аз убакыттын ичинде жемишин көргөздү, балдар жакшы үйрөнүштү, аспаптын жан дүйнөсүн түшүнө билди, өзүлөрүнө сиңирди десем болот. Бул жетиген аспаптан сырткары комуз аспабын ошондой эле ырдап, бийлеп, сахнага кантип чыгып иштөө керек, артистизм менен иштөө керек, эл астына чыкканда кандай өзүн алып жүрүп туруу. Негизи эле ошол маданияттуулукка жана ошол улуттук баалуулуктарды жан дүйнөсүнө сиңирүү боюнча жакшы эле бир жыйынтыктарды көргөздүк десем болот. Жакшы, анда бул жетиген аспабын канча жылдан бери ойноп калдыңыз жана бул аспапка кайдан кызыгууңуз кайдан ойгонду эле? Өзүм ошол кичинекей кезимден, балалык кезимден жан дүйнөм улуттук аспаптарга жакын болду да. Кичинекей кезинде ошол жанагы комузга окшоштуруп, чыбыктарды кармап алып чертип, 2-3 жашымда, анан комуз көрүп калып, комузду кармап чертип, өзүм эсимде айылдагы балдар музыкалык мектебинен үйдөгүлөргө айтпай туруп эле мектептен чыгып, барып экзамен тапшырып, анан экзаменден өтүп, анан жана жыйынтыгы чыгып жазат го. Ошол кезде үйдөгүлөргө сүйүнчүлөп кабарлап айтып келгем да, мен музыкалык мектепке өттүм. Мен ушинтип балдар музыкалык мектебине мектептен чыгып барып тапшырдым деп сыр катар көрсөм, мен ошол кезде эле бир мындай тайманбаган, өзүмдү балким такайтып, анан каалоомду аткарганга аракеттенген кыз болсом керек деп ойлоп кетем. Ошентип балдар музыкалык мектебин аяктап, андан соң Борбордогу Калым Басанов атындагы улуттук консерваториянын улуттук аспаптарды аяктадым. Мына ошондон тартып кызыгуум албетте артып, аркалап, азыркы күнгө чейин үйрөнүүнүн чеги жок. Күн сайын бул спорт тармагында эле жана башка кесиптердеги күн сайын кайталап, өзүңдүн ошол көнүп калган колдоруңдун эс тутумун жана өзүңдүн ошондой эле эске сактап чыгармаларды улам сайын убакыт өткөн сайын жаңы чыгармаларды иштегенге туура келет. Ошондуктан күн сайын даярдыктар албетте болуп турат. Жакшы, анда бул аспаптын тарыхы боюнча кантип жасалат, эмнеден жасалат, ошол туурасында кыскача айтып кетсеңиз? Албетте, Кыргыздын бул улуттук, өзүңүздөр көргөндөй, жетиген аспабы. Кыргыздар 7 санын аздектеп келген, 7-нин бири Кыдыр, асмандагы жетиген жылдызыбыз. 7 атасынын түпкүрүн тегин билүү. 7 түз, 7 нота.
алгач 7 кылдуу болгон экен, бирок азыркы кезде модернизация болуп 14, 17, 21 андан дагы көп кылдуу болуп реконструкцияланып жасалып жаткан учуру жыгачтан кадимкидей эле өрүк багынан башка бактардан дагы жасалат. Өзгөчөлүгү ар бир аспаптын өзүнүн өзгөчөлүгүндөй эле мунун дагы өзүнүн өзгөчөлүгү бар, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар, кооздуктары бар, мелизмаларды жасап аткарса чыгармаларга жакшы отурат. Бунун негизги өзгөчөлүгү тепкесинде деп ойлоп калдым. Чүкөдөн аябай бул сонун болуп жасалыптыр. Абдан сонун. Анда биздин көрөрмандарга ушул аспап менен бир жагымдуу чыгарма аткарып берсеңиз. Анда ушул өзүмдүн автордук Бакыт деген чыгармам бар. Ошону көрүүчүлөргө аткарып берейин. Баракелде, абдан сонун. Жеке чыгармам деп калдыңыз. Өзүңүздүн канча жеке чыгармаңыз бар? Деги эле чыгарма жазып жатканда эргүүнү кайдан аласыз? Чыгармаларды эргүү албетте бир өзүнчө бир билинбей эле келет экен. Бир бош кез болуп калган учурда, ушул аспаптарымды кармап, колума кармап отурган учурда өзүнчө бир кайрыктар келип, анан ошол кайрыктар деген жыйналып көп ар кандай кайрыктар келет да. Анан ошол кайрыктар жыйналып отуруп, бир топ убакыт өткөндөн кийин өзүнчө бир чыгармага айланып чыгып келет экен. Анан бир чыгарма жаралыш үчүн, демек ал чыгармага бир 3-4 кайрык жыйналды деп коеңузчу. Анан толук кандуу чыгарма болуп бүтүрөйүн деп аракет кылсаң дагы ал жасалма болбойт экен да. Канчалык бир убакыт өткөндөн кийин анан кайрадан бир кайрык келип отуруп аны кошуп, анан бир чыгармага айланып чыгат экен. Бул өзүнчө бир убакытты, жан дүйнөнүн бир тынчтыгын талап кылган сезимдер болуш керек деп ойлойм да. Ат менен жаатып, жөө жүрүп жаатып дагы каласыз, ошол ортосунда да айтып кетсеңиз. Баягы жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, азыркы кезде кыздарга деле 70 өнөр аздык кылып калды го, 2018-жылы көчмөндөр оюнунда, дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда бизде ошол Ысык көлдө кырчында болуп өткөн
чоң ошол иш чарада биз ушул жетигендин коштоосунда манас айтылган да. Анан ал жактан ошол жакшы күйлөр аткарылды. Анан баягы жаа аткан эже агайларыбызды көрүп мындай кызыгып эле койгом да. Бирок ушул борборубузга келип анан бир филармонияда чоң иш чара болуп калды. Анан мен мындай ойлодум да, бир чыгарманын артында жана кооздоп коштоп бий коюшат го. Ойлодум, ошол бийдин ордуна менин чыгармам Кыргызым деген, Бул Кыргыз деген чыгарма болчу да. Ошо Бул Кыргыз болуп атканда, демек ал чыгарманын ырсаптарында жеби кармаган ата-бабаларыбыздын басып өткөн жашоосун чагылдырган текстине байланыштуу ой кетти. Анан мен кайрылдым, Салбурун Федерациясындагы жаа чечекебиздин Мурнуска Кадралиевна деген ишке кайрылдым. Сиздин кыздарыңыз бар, жатып жүргөн, келип мага ошо бир бийдин ордуна жаа менен көрсөтүп бербейсиңерби деп. Анан макул болду дароо эле. Эч кандай бир даярданууга убакыт деле болгон эмес болчу. Ал кыздар даяр экен, келип анан ошол жерден сахнада бийдин ордуна жаа өнөрүн көрсөтүп, атып таамай кыздар ушундай бир постановка көргөзүштү да. Мына ошондон тартып, анан чогуу иш чарада иштей баштадык бири-бирибиз менен. Жааны колума кармап, кызыгуум артып жүрдүм, 1 жыл 2 жылдай бир хобби катарында эле. Бирок ойлогом ушул хобби катарында болот деп. Бирок тагдыр насип кылса, эгер маңдайыбызга жазып койсо, биз аны татат экенбиз да, мындай тартып көрөт экенбиз. Бул барып менин кесибиме айланып баратат да. Анткени мен акыркы жылдары мен ошо жаа өнөрүн улуттук аспаптарым менен чогуу биргеликте алып келатам. Мурда кичинекей комузумду көтөрүп алып жүрсөм жаныма, комузга жетиген кошулду. Жетигенге азыр жаа кошулду. Анан жааны көтөрүп, формаларымды көтөргөндө өзүнчө эле бир чоң эле толтура нерселерди илип алып, жөө жатуудан сырткары ат үстүндө жатуу менен дагы алектенип баштадым. Калчам деп коет, калчаны октору, жебелери башка болот да. Ат үстүндө жатуунун демек колдоно турган буюмдары элестетип атасыз. Жөнүндө бул аспаптарым жетиген, комуз, анан бир жаа, 2 жаа, жөө жатууга башка жаа деген. Абдан көп өзүм дагы элестетип кетем, ушу баарын жонума илип алып. Бул деген бир башкача сезимдер албетте. Ошол эле кезде кандай гана аспап болбосун, ушул менин улуттук аспаптарды кармап аркалап, анан улуттук өнөрдү, спорттук улуттук өнөрдү дагы кармап аркалаганда, мен ошол ар бир кылган жумушума чоң жоопкерчиликти алганымды билем да. Чоң жоопкерчиликти мойнума алганымды сезем. Мына ошол жоопкерчиликтин артынан жыйынтык чыгаруу деген менде бир нерсе бар. Жыйынтык чыгарышым керек, көргөзүшүм керек. Жөн эле өзүм үчүн эмес, бул эл үчүн. Менден балким бирөө көрүп, мени көрүп, балким бирөө жааткысы келет. Жаш келечек муундар көрүп. Бул анткени мынакей жаа атуу өнөрү дагы кыргыздын курал жарагы болгон да. Илгери ата-бабаларыбыз ошол жоого аттанганда, Манас атабыз коргогондо булардын жарагы жаа кармап, колдоруна кылыч найза кармап, ушундай өздөрүн коргоп келишкен да. Кыз сайкал баатыр кыздарыбыз дагы. Азыркы кезде кубантарлык жери жанданып жатканы мени абдан кубантат да. Ошондуктан ойлонбой үстүмө мынакей кийген кийимим дагы кыргыздын улуттук кийими. Ар качан ушундай чачын көргөзүп, улуттук аспаптарды, биздин колдонгон ошол курал жарактарыбызды сыймыктануу менен көтөрөм, сыймыктануу менен кармайм. Канчалык деңгээлде мен башка бирөөлөргө ошону өткөрүп берип атам, аракет кылып атам. Бул албетте элдин өзүнүн калуу талабы менен болот дегендей. Айта кетчү нерсе, ушул улуттук баалуулуктарды бизге аталарыбыз, апаларыбыз муунга өткөрүп берип келген. Салбурун Федерациясында ушул жатуу боюнча мен айта кетпесем болбойт. Республикалык Салбурун Федерациясынын президенти Алмазбек Акунов агабыз эң биринчилерден мен устатым жатуу боюнча. Андан кийин мынакей мен тренерим, дүйнөлүк мынакей коло медалды дагы, күмүш байгени дагы быйыл утуп келди жаа боюнча.
Ынтымак Мурадилуулу жана Селеп Төрөкедиева деп ушул бир эле тренер эмес, 2 тренер машыктырат. Өзүңүздөр көргөндөй таластын кызы эмесмин, бирок Баткендин кызы болсом деле акыркы сиз айтканда жана башында суроо бергендей жаңылыктарым айтып атпаймынбы, жыйынтыгын ар бир жумушумдун жыйынтыгын көргөндө мен өзүм кубанам. Жаатоо боюнча ушу 5 жылдан бери жүрүп жеңишке жетишкеним абдан өзүм да кубандым. Ошол эле кезде ушунчалык эмгекти талап кылды. Бул сиздердин эфириңерден ушул пайдаланып федерациянын президенти Алмазакуновго ыраазычылык айтам. Ошондой эле федерациянын жалпы мүчөлөрүнө Кыргыздын улуттук оюндарын, бул федерацияда 8 оюндун түрү бар. Ушул 8 оюндун түрүн колдорунан келишинче өнүктүрүп, тилекке каршы мамлекет деле каржылабайт. Ар ким өзү аракет кылып, өзүлөрүн өзү каржылап, керектүү жарандуу оюндарын өздөрү алып, дүйнөлүк ошол деңгээлдеги турнирлерге дагы аракет кылып катышып, жыйынтык көргөзүп келе атышат. Мен ошол коллектив менен дагы абдан сыймыктанам. Ушундай акыркы убактагы сонун күндөр өтүп жатат. Жакшы, анда бул сиз жетиген аспабын ойногондон сырткары комузда, ооз комузда да ойнойт экенсиз. Келиңиз анда өзүңүздүн комуздан же ооз комуздан бир чыгармат көрсөтсөңүз. Комузумду деген айтылып устат Мырзат Розалиева эжекемден салам. Ошо Мырзат ата-атаса кото сүйүнөт. Кыргыздардын аялдардан эң биринчи күү чыгарган, биздин Кыргызстандагы тарыхтагы эң биринчи күү чыгарган Мырзат Розалиева, комузчу, залкар комузчу тилекке каршы көзөтүп кетти. Бирок ошондой залкар зандардын күүлөрү, чыгармалары сакталып калат. Сезимдеги толгоо деген чыгармасы бар.
чыгармачылыктан сырткары суроолор болсун. Ушундай мыкты чыгаан айымдын бала чагы кайсыл жакта өттү экен, бала чагы кандай болду экен, ушул туурасында айтып кетсеңиз, ошол убактагы кызыктуу учурдан дагы айтып өтсөңүз. Менин бала чагым тентек кыз болчумун десем болот. Айтылуу ошол дүйнөдөгү эң сейрек кездешкен кызыл китепке кирген биздин ошол Айгүл гүлүнүн, Айгүл гүл өскөн Айгүл тоонун Карабулак айылында Баткен областынын кызы болом. Балалык чагымда китептерди апам көп окуп берчү да. Ушул күндө уктаар кезде сөзсүз түрдө бирден экиден жомок окуп берчү. Кыргыз эл жомоктору деген китеп бар болчу. Ошол жомокту окуп берип, тизилип бир үйдө жатчубуз. Мен анан эки иним бар болчу. Мен ошол анда мындай жер илете жуксап узун болуп жатчубуз да. Анан китептерди окуп берип, анан ошол ар бир жомоктогу каармандар менен жашачумун да. Балалык кезимде эмнегедир ошол апамдын окуп берген китептеги жомокторумду, каармандарды элестетип жашачумун. Албетте жакшы каармандарды элестетчүмүн да. Анан эле апамдын төркүнүнө Тайын эмдикине барганда кошуна кыздар келет, баары жыйналып ойнойбуз деп келгенде, мен деген жомок айтып берчү экен. Баардыгы мени жомокчу кыз дешчү экен. Жомокчу кыз келди, жомок айтып берет деп. Анан айылда аябагандай кичинекей кезден эле эмгекке тарбиялап ушинтип өстүрүшөт го. Картошканын куртун терип кой, же болбосо өрүк тергиле деп балдарды эмгекке тарбиялап айтканда, мен айтам да айылда Тайын эмдикине барганда, мен азыр жок, жомок айтпайм, ойнобоймун. Мен азыр деген өрүк теришим керек, анан башка жумуштарды аткарышым керек десем. Биз ошол өрүктөрдү биз терип береличи, сен болсо жөн эле туруп бизге жомок айтып бер дешчи да. Тайытамдын көп неберелери бар болчу. Алар келип ушул билбейм эмнегедир мен барганда айтышчу да, ушул жомокчу кыз келгенде бизге бир майрамдай болот деп эле ушинтип айтып калышчу да. Кийин чоңойгон кезде деле эстеп жомокчу кыз деп айтып жүрүштү да, азыркы кезге чейин ошентишет. Андан сырткары айылда 9-классымда, жок 9-классым экен десем, ооба 9-класста класста өзүмдүн ошол отчеттук концертимди жандуу түрдө уюштуруп, өзүм уюштуруп, анан жеңем мектепте иштечи. Жеңеме деген сиз мага жардам бериңиз. Албетте ошол кезде менин айткан ой пикиримди жеңем, Тайкен музыкант болчу, жеңем болсо ошол мектепте жана катчы болуп иштечи. Экөө деген колдоп коштоп, ошол кезде жок болбойт деп койбой, баланын шагын сындырбай, мен абдан ыраазымын аларга. Билет уюштуруп, кадимкидей 5 сом деп билет печатать этип берген, жана принтерден чыгарып. Анан коңшулаш 2 айылга концерт койгонбуз. Карлыгач деп туруп темасын коюп, мен отчеттук концертимди жандуу түрдө ошол айылдагы Ямаха деп койчу, синтезатор черткен музыкант байкебиз бар болчу. Анан ага барып, жандуу түрдө ошол концерт программаны составлять этип, түзүп, ырларды концерттик программа түзгөн. Анан ошол эле концерттик программа элдерге мындай кызыксыз болуп калбасын деп, классташтарым, кудул классташтарым бар болчу да. Биздин класс эмнегедир абдан мындай таланттууларга бай класс болгон экен, азыр элестетсем. Өзүлөрү анан интермедия даярдашкан. Бир 2 интермедия даярдашып, ортосунда пауза болгондо мен башка кийимди кийип чыгыш үчүн алар интермедия даярдашып, анан биди дагы коюшуп, өзүмдүн классымдагы ошо колдоп, мени коштоп, менин конокторум, жылдыз конокторум өзүмдүн классташтарым болгондо, кудулдар. Ошентип анан коңшулаш айылга 2 машинаны жалдап алып, аппаратураны сүйлөшүп, жеңемди алып алгам, ал сиз билет сатасыз деп. Анан барып, биринчи барганыбызда свет өчүп калды да. Ал кезде свет делегеде өчүп калчу да. Ойлосом, ошол кезде 5 сомдон ошо билетти коюп, Карлыгач деп, бир күн мурда Карлыгач деп билип, бир эле күн мурда эл келген. Ошол концертке эл келген, зал толо болгон. Мен болгону 9-класстамын. Жандуу концерт, жандуу үн. Азыр ойлосом, мектептеги окуучулар антип койбойт го деп ойлойм да. Уга элек мен сөзсүз түрдө бир азыркы кезде продюсер жалдашат, чоң менеджер, жардамчылар менен коет го. Ал кездеги мен балалык кыялым болчу да. Чоңойгондо музыкант болом, чоңойгондо мен ошол комузчу болом, чоңойгондо ырчы болом деп музыкалык мектепте окуганда эле ошондой эме болчумун да, жүрөгүмдө ошол жан дүйнөмдү ээлеп турчу. Ошентип анан биринчи койгон концертибиз жакшы ийгиликтүү аяктады. 2 саат свет өчүп күтүп отуруп.
экинчи күнү анан дагы башка айылга бардык. Ал айылга баратканда машинасынын дөңгөлөгү жарылып калды. Анткени деген өзүбүздүн эле класстан интермедиа аткарган балдар бар. Анан жана кароолчу болот деп эки балам да дайындап койгом да. Анткени билет саткан жеңил эмес, жардам бересиң деп. Абдан кызыктуу күндөр өткөн. Ошентип эсте калган бир өжөрлөнүп жасаган нерсем бул отчеттук концертимде мен 9-классымда өзүмдүн классташтарымдын колдоосу менен, жеңемдин жардамы менен тайкем болбойт десе жеңем айтып айтыңызчы болот, мен даярмын баарына деп ошентип барып отчеттук концертим эч эсимен чыкпайт. Тилекке каршы ошол кезде сүрөткө тартып, видеого тартып койсок болмок экен деп калам да. Ал бул нерселер бүт бардыгы көз алдыбызда гана, элес эсте гана калды да. Бирок ошол максаттарым акырындык менен орундалып, турмуш шартка байланыштуу көп учурда башка кесипти дагы аркалагым келет да, же болбосо ушундай талап суроолор болуп калганда. Бирок жан дүйнөм ошол кайсы нерсени аркалагысы келип атса, анан маңдайыма жазылса, ошол нерсе болот экен. Болбой эле улуттук аспаптарды аркаладым, кыргыздын ушул улуттук кийимин кийдим. Балалык кезимде тайынымдын колунда өстүм, тайыным чачымды кадимкидей кыркөрүм болуп өрүп, масы көлөчтү кийгизип. Албетте мен тиги Советтер Союзу учурунда жашаган жокмун, бирок ошондой болсо дагы айыл жеркесинде менин жан дүйнөмдү ушинтип тарбиялаган мен тайыныма абдан ыраазымын. Өзү абдан чебер уус аял болчу. Өзүнүн кара илгерки кийген чапандарын, ошол кара чапанын мага кичирейтип кара чапан кылып тигип берип, анан калып калган эмесин жеринен тебетей тигип, чачымды майдагып кыркөрүм кылып өрүп койчу да, узун кылып. Бир 15 күндө бир жолу чечип, ушундай тайным жанымда эле жүрөчү. Кошок айтып берчи, жер төшөктөрдү тигип, ушундай саймаларды сайып отурганда, азыр элестетсем, башка неберелери тайнымдын 10 баласы бар болчу да. Ошол 10 баласынан 3-төн 4-төн небере болгондо эле бир толо бир үй болуп кетесиң. Алар келет да ойноп, анан тияка барып ойноп ушинтип бир эмечи. Мен болсо ошол тайнымдын журкан тигип отурганда кошок айтат да, кымылдап, ырдап, ошону угуп кечке анан ошол кошокто орун жазып агырдап атканда эле жазып алып, кызыгып берчимин да, жанымда отуруп угуп, анан сайма жардамдашып тиге албасам деле алдымда отуруп жан дүйнөмдү байыткан нерселер ошолор болду да. Жакшы, анда сиз жашоодо сизди үлгү туткан инсан? Жашоодо үлгү туткан инсан мени багып өстүрүп чоңойткон апам, тайынем. Мен ошолордон үлгү алам. Биз мынакей заманбап жашоодо жашасак дагы куралуулукка тарбиялагандыктары үчүн мен ыраазымын. Башка кесипти аркалабай, ушул кесипти аркалап калганыма дагы ыраазымын. Анан айта кетчү нерсе, заманбап дегенде улуттук баалуулуктарды, ушул эле чыгармаларды ар кандай форматта таркатуу максатым. Анткени кыргыздын жетиген аспабы кандай болгон, бул угулушу кандай, буга кандай чыгармалар түшөт. Акыркы 5 жылда 2018ден бери мен жандуу түрдө кыргыздын улуттук күйлөрүн, ушул биздин Залкар аталарыбыздын, Асанбек Кыдырназаровдун Кыргыз көчү, Боз салкын, Ибрай Туманов, ошондой күйлөрдү чертип келдим да. Бара-бара элдин маданият сиңирген жери элде мындай жаңыча заманбап нерсе кирди да, кулктун өзүнө толуп калды. Ошондуктан аспаптарды жаңыча дагы ошол этноэстрадалык кылып, ырларга коштоп, ошол эле кезде дүйнөлүк чыгармаларды аткарып, ар тармактуу жеткирип, ошол эле ар тармактуу жеткиргендин артында портфолио кыргыздын чыгармаларын угат, албетте көргөндө, демек бул кыргыздын аспабы экен деген нерсе калуу үчүн ушундай максаттар жасалып жатат. Кандай ойлойсуз, азыркы учурда кыргыздын улуттук баалуулуктары жоголуп баратат дегенге? Жоголуп деле бараткан жок. Кубантарлык жери жоголуп бараткан баалуулуктар тескерисинен жанданып жатат. Бул мынакей өзүңүз көргөн
кыргыздар Енисейде жашап жүргөн кезинде колдонулган деген аспап болуп атат да, 7 кылдуу болгонуна азыр реконструкцияланып, кылдары көбөйүп, чыгармалар жаңырып ушинтип атат. Ошол эле алып карасак, далба ойнотуу, Салбурун Федерациясында 8 оюндун түрү бар. Далба ойнотуу, куш, ителги, тайган жарыш деп коет, ат үстүндө жатуу, жөө жатуу оюндары унутта калган, бирок азыркы кезде кайрадан жанданып жатат. Бир аз гана өкүнтөрлүк жери десем болот. Буга деген биз деле күнөөлүү эмеспиз, колдон болушунча келишинче аракет кылыш керек. Ар бир эл өзүнүн маданияты, тили, дини ошону менен эл, ошону менен сакталгым келет да. Биз англис тилинде ырырдап, баягы укмуш скрипканы чертип, укмуш пианист болсок дагы, башкалардын чыгармаларын дактасак дагы, кимсиң дейт. Элиң ким? Уруң ким? Кыргызбыз. Кыргыздын маданияты кандай? Кыргыздын аспаптары кандай? Кыргыздын кандай улуттук оюндары бар? Кандай кийимдери бар? Жашоосу кандай болгон? Аларга биз ошонусу менен кызыктуубуз да. Биз мен ойлойм, укмуш баягы ал нерсе керек. Эки элдин достугу, ошондой эле дүйнөлүк деңгээлде алымдашууда маданият тармагы ар кандай сферада байланыш болуп туруш керек. Ошолордун дагы маданиятын баардык нерсени үйрөнүп туруш керек. Бирок эң биринчи кезде кыргыз болгондон кийин кыргыздын тили, кыргыздын каада салты, улуттук баалуулуктары сакталып туруш керек. Вот ошондо кыргыз сакталат. Анда жакшы, өзүңүз менен чогуу оз комузуңузду алганча келипсиз. Анда эфирдин соңунда биздин көрөрмандарга өзүңүз менен дагы бир чыгарма айтып берсеңиз. Аспаптарымды албаган учурда дагы сөзсүз түрдө менин чөнтөкчөмдө ушул оз комузум жүрөт. Оз комузумда бир топ төрөлөр бар. Сиздерге азыр мен Булалым деген чыгармамдагы ошол бир кайрык бар, ошол кайрыкты аткарып берейин. Сонун, анда сиз кыргыздын улуттук баалуулуктарын чет элге таанытып жүргөн мыкты айым катары билебиз. Убакыт учкан куш дейт, атай убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анда сизге алдыда чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, силердин дагы ушул эфирлериңер ийгиликтүү болуп, эл сүймөнчүлүгүнө айлана берсин. Элге көпүрө болуп жүрө бергиле. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен эфир соңуна келип жетти. Кийинки эфирге чейин аман болуңуздар.